Кутмандуу күнүңүздөр менен бүгүнкү маарекенин катышуучулары 130 жылдык торколуу тоюн белгилегени жаткан тоочулардын калаасы Сүлүктүгө мындан 50 жыл мурда келип өзүнүн ак эмгеги менен иштеп эл оозуна алынган Сүлүктүү башкармасында 41 жыл бою 490 номерде иштеп бир нече орден медалдардын ээси, ардактуу наамдарга татыктуу болгон Раматылык атабыз Бейшенбек Мамбетовдун ысымына коюлган көчөнүн салтанаттуу аземин ачык деп жарыялоого уруксат этиңиздер. Анда эмесе алгачкы сөздү ушул шаардык мамлекеттик администрациянын башчысынын биринчи орун басары Абайдылда Бурланичевна берсек. Урматтуу шаардын тургундары, урматтуу аталарыбыз, энелерибиз, урматтуу меймандар. Бүгүн ушу Мамбетов Бейшенбек атабыздын наамына, ысымына коюла турган көчөбүздүн аземине келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Мен бул кишинин автобиографиясы менен сиздерди тааныштырып кетсем. Мамбетов Бейшенбек атабыз 1-июль күнү 1930 жылы туулган. Жумгал районунда караштуу Чаек айылында Кедей дыйкан үй-бүлөсүндө жаралган бул адам. 3 жашында жетим калган. Токмоктогу балдар үйүндө тарбияланып, 1946 жылы Сүлүктүү шаарынын физогосуна келет. 1947 жылы 2-8 шахтасында наваладбойщик болуп, Жолбаевдин бригадасында эмгек жолун баштайт. Андан кийин 4-чү шахтада иштеген. 1953 жылдары Комсомольский путевка менен Ташкент шаарында горный техникумду окуп бүтүрүп, 4-чү шахтасында горный мастерге зам начальник участка, номер 3-чү участокта начальник участок болуп иштеген бул адам. Бир рабочий номерде, 490 номерде бул киши 41 жыл бою Сүлүктүү шаарында эмгектенип келген. Ошол эмгегине атабыз көп ардак наамдарына ээ болгон. Алсак, эмгек кызыл туу орденинин кавалери, эмгек каарман медалинин кавалери, эмгек мыкты метасыл медалинин кавалери, Лениндин 100 жылдык юбилейный медалына татыктуу болгон, эмгек ардагери медалына татыктуу болгон. Жана дагы жогорку кеңештин келе сыйлыктар эмес. Атабыз ушул сиздер менен арабызда отуруп, биздин арабызда отурасыздар азыр. Чогуу иштеп, элибизге кызмат кылып, эмгегин аябастан, өмүрүн аябастан ушул шаарыбызга кызмат кылып, өмүр кенин касып, элди бакканга көп салымын киргизген. Жеке эле ал салым эмес, мына уул кыздарды тарбиялап, чоңойтуп, азыр алдыбызда отурат Касымбек Бейшенбекович. Ушул шаарыбызда главврач болуп иштеп кеткен. Азыр Бишкекте иштеп атат. Уул кыздары дагы ушу элге жараган уулдардан болуп, элдин кызматын аткарып аткан уул жигиттерден болуп атат. Ошол аксакалыбыздын, атабыздын элге кылган кызматын баалап, ойлонуп көрүп, түшүнүп көрүп, Танир Баракович акимибиз бул кишинин колдоосу менен, бул кишинин инициативасы менен ушу Мамбетов Бейшенбек атабыздын наамын биздин Сүлүктүдө өмүр бою түбөлүккө кала турган кылалы деп Кызыл Бел жана Телмен көчөлөрүнө ыйгаралы деген чечим чыгарылган. Муну айтсак эми шаарыбызда
көп адамдар бар кызмат кылган. Ошолордун арасынан тандап, талдап иштеп келатабыз. Жеке эле бул адам эмес. Бул жерде мен айтып кетким келет, акимибиз Танир Бараковичтин көп эмгеги бар. Ушул элди арасында ушул жерде чоңойгон, өскөн бул киши көп адамдарды билет, иштеген, ошо эмгектерин баалап, изилдеп, сунуш киргизип, кана балдар ушуларды көрөлчү, өзүбүзгө кызмат кылган адамдарыбыз бар шаарда. Элибизге, журтубузга, ошолордун атын унутпайлы, ошолорду эскерели, ошолорду эстеп билип жүрөлү деп сунуш кылгандан ушуну колдоп сессияга дагы карадык, сессияда дагы депутаттар макулдугун беришти. Ошон үчүн мен дагы айтып кетким келет, ушу сессиянын чечимин окуп беришке уруксат этиңиздер. Сүлүктүү шаардык кеңешинин 15-чи заседаниясынын чечими. Номери 44 10 июль 1997 жыл. Ушул чечимди уруксат этсеңиздер, мен ушул көчөнүн эмесине тапшырып койсом. Известно, кез калып калдык биз ошол чечтер менен. Ушул моменттен баштап, ушу тапшырылуу моменти болду. Кызылбел менен Телман көчөлөрү Мамбетов, Бейшенбек көчө атына конду деп эсептесек болот. Анда дагы Анда эмесе кымбаттуу меймандар, кезектеги сөздү Сүлүктүү шаардык администрация башчысы мырза Таңир Бараковичке берип койсок. Урматтуу аталар, агалар, урматтуу биздин шаарыбызга келген коноктор, бул жерде жетекчилер, ушул айылдын жашоочулары отурушат. Бүгүн чындыгында айтканда ушунча бир өзүнчө бир ыйык күн болуп турат. Бардыгыбыздын бир эстей турган, ушул өткөн өмүрдө карай турган күннүн бирөөсү, эми чын дегенде могу жерде аксакалын ушунчалык бизге кызмат кылган аталарыбызды карап туруп, биз ар убакта өзүбүздүн ордубузду билип, ушу сыймыктанып аталар үчүн, энелер үчүн, ар мезгилде ушу шаардын эл үчүн, жер үчүн кызмат кылып атканыбызга миңден бир ушу Кудайдын алдында ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Эмне үчүн дегенде, ушу сиздердин эмгегиңиздер менен, сиздердин ушунчалык түнү күнү уйкуңуздарды бөлүп, шаар үчүн, эл үчүн кылган кызматыңыздар үчүн биз ар убакта таазым кылып, ошон ар убакта таазым кылышка даярбыз. Ошондуктан бүгүн мына биздин шаарыбыздын бир көчөсүнүн майрамы катары бардыгыбыз ушул жерге чогулуппуз. Эмне үчүн дегенде, көпчүлүгүңүздөр ушул шахтёрсуздар, иштегенсиздер, ушу шахталардын бардыгында эмгек кылгансыздар. Мына ошол шахтерлордун бирөөсү мына бүгүн Бейшенбек Мамбетов агабызды эскерип, ошо кишинин арбагыга сыйынып, бүгүн ошо киши алыстан келген болсо да, арбагы башка жерде болсо дагы, ушу Сүлүктүү шаарына кылган кызматы үчүн ошо кишинин өткөзгөн турмушунун бүткүл жолун боюнча эскерип, мына бүгүн бардыгыбыз жыйналып ошо көчөнү ошо кишинин атыга мына шаардын кеңешинин депутаттары бир добуштан кабыл алышып, көчөнүн атын берип отурушат. Чындыгында айтканда, ар бир киши өзүнчө, мен ойлойм, жашоо турмушу да бала көрөйүн дейт, баланы чоңойтоюн дейт экен, ушу турмушту өткөзөйүн жашынакай деген тилек менен жашайт экен. Мына ушу тилектин бардыгын мен ойлоймун, ар бир киши эмгеги менен жаратат экен. Канчалык элге эмгек кылсаң, жерге ушу кызмат кылсаң, 40 жылбы, 50 жылбы, 100 жылдан кийин ал эмгек кайтат экен. Сөзсүз. Мен ойлоймун, ошонун бирөөсү мына бүгүн ушу кишинин тагдыры боюнча биз сиздер менен жыйналып отурабыз. Чындыгында айтканда, 41 жыл ушу шахтада иштеп,
özünün jönököylügü menен, адамгерчилиги менен ушул жетим киши келип бул жерге шаарыбызда элге эл болуп кошулуп, сиздер менен бирге иштеп, көмүр казып, чогуу жүрүп, мына 41 жыл өмүрүн өткөзгөн экен. Эми мен ойлоймун, бул нерсе чоң иш, чоң өзүнчө бир өткөн жолду басып өткөн. Ошондуктан мына бирге иштеген бул жерде шахтерлар, агалар отурасыздар, аталар отурасыздар. Мен ойлоймун, ушундай нерселерден биз көбүрөөк карасак, көбүрөөк ушул нерсеге белгилесек, көбүрөөк ушу көчөлөрдү жаңыртсак, атыңыздарды түбөлүккө калдырсак, мен ойлоймун бул дагы биздин азыркы болуп аткан тарбиябыздын бирөөсү. Тарбия таазимибиз биздин жаштарга кылган бүгүнкү милдет катары аларды милдеттергенибиз, аларды үгүттөгөнүбүз, аларды тарбиялай турганыбыз мына ошо кишилердин аркасынан болуп отурат. Эми ал кишинин өмүр баянын айтып беришти. Мына өзүнү аны көз алдыңыздарда элестетип турасыздар. Бир иштеген болсоңуздар, сезип турасыңыздар алдыңыздарда. Кандай киши экенин, бир адамга жаманчылыгы жок, жөнөкөй, ушунчалык биз айтканча калдыраган, адамгерчиликтүү адам эле ушунчалык мына өзүнүн адамгерчилиги менен уулдары мына чоңоюп, өзү мына Касымбек Бешенбековичти билесиздер, ал дагы атанын уулу экен. Ошол алыскы биздин шаарыбызда кызмат кылып, андан кийин мына жогору чоң кызматта Бишкек шаарында начальник башкарманын башчысы болуп, бүткүл министерство здравоохранениени башкарып турушу, бул биз үчүн дагы чоң, мындайча айтканда оңой эле иш эмес. Бул биздин кадр ошончалык барып кызмат кылганы, ар бирибиз барганда ошол жерге барып алып туруп, мунун алдыга барып кирип, больница болсо больница, башкасы башка иштерди бүтүрүп атабыз. Ошондуктан бүгүн мен ойлоймун, канча кызмат кылса, бул атасыга кылган изат урматы, элге кылган, жерге кылган изат урматы, мындан кийин да сүлкүлүктөрдүн бардыгы ошол жерге барып, ар убакта бир туугандай карап, өзүнүн баласыдай, өзүнүн жердешидей катары кирип, ар убакта иштерибизди бүтүрүп, жакшынакай байланышыбызды муну менен бирге атасынын арбак аркасынан бирге жүрүшүбүз керек. Ошон үчүн бул жигитке биз аябай ыраазыбыз. Көп иштерди кылып атат, аны өзү айтып берсе керек. Биз эсептеп көрдүк, бир ушу кеткели бери гуманитарный помощтун өзүнөн 1 миллион сомго жакын гуманитарный помощь биздин шаарга берилиптир жылышты. Дарылар ар кандай буюмдар, ушул бүткүл бардыгы ушу Сүлүктүү шаары үчүн берилген сиздердин. Эми мен ойлоймун, бүгүнкү аземди ушул жакшынакай кылып сиздер менен бирге ачып берсек, ушуну колдоп берсеңиздер, дагы көп иштер турат, көп максаттарыбыз бар. Онун бардыгын сиздер менен бирге бүтүрүшүбүз керек. Мына Искак Разаковичтин бюстүнү койдук, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Биздин площадьта ал кишинин площадька атыны, андан кийин значит жанагы көчөнүн атын ал кишинин атыга койдук. Анын да аземини жакында бүтүргөндөн кийин сиздерди чакырабыз. Бул эмне дегени? Ушу Сүлүктүү шаарынын жаңыргандыгы, кайрадан жаралып аткандыгы. Сүлүктүү шаары күндөн күнгө жаш бала косуп, бутуга туруп келишет. Бул оңой иш эмес. Бул жөнөкөй гана сөз менен айтыла турган, бүтө турган иш эмес. Бул күндөгү биздин жетекчилердин, ушу сиздер ошон аксакалдардын колдоосу менен түнү күнү иштеп аракеттенип, чечип аткан ишинин моундай айтканда бир үлүшү жолдоштор. Канча гана биздин азыр бардыгыбыз көтөрүлүп, ушу бир адамдай болуп иштеп атабыз. Ушу мен ойлоймун, мындан ары да ушундай ишти колго алып иштей берсек, аксакалдарыбызды сыйласак, урматтасак, сиздердин атыңыздарды түбөлүккө калдырсак, көчөлөрдө, мектептерде, кайсы жерде болбосун, мен ойлоймун, андан биз эң жакшы нерсени алабыз, эң бийик нерсени алабыз. Ошон үчүн сиздерге ар баякта урмат, сый, иззат, мен ойлоймун, ушунчалык бүгүн келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Эми могу жерде бүткүл медицина работниктери турат.
мен айтып коюшум керек, биздин врачтар турат бул жерде бардыгы. Биз көп реформа кылдык. Мына элге билим берүү боюнча, балдарды окутуу боюнча көп реформа түздүк, жолдоштор. Bir жылдын ичинде 2,5 миң студент азыр биздин шаарда окуп атат. Анын 270 баласы очный окуп атат быйыл. Бул деген нерсе бул өзүнчө бир чоң реформа болду. Бул өзү таң калтыра турган бир ишти биз жашадык сиздер менен бирге. Эми мен ойлоймун, ушул медицинада дагы бир реформа жасасак. Медицинадагы биздин Сүлүктүү шаары борбору болсо, ушул жерге ар кандай жакшынакай ушу элге кызматка турган службаларды алып келсек, центрлерди алып келсек, жакшынакай врачтарды чакырсак дагы, ушул жерден дагы биз ушул региондо жакшынакай бир атагы чыккан жакшы медицина өрөөнү алып калсак. Мен ойлоймун, буга ушу мына Бешембек Касымбекович дагы жардам берет. Мана мен барып министрге да киргенмин, ал киши менен сүйлөшкөнмүн. Ал киши аябай ушунчалык ыраазы болуп, ушундай кадрды тарбиялаганы үчүн бул киши үчүн ыраазы болуп отурат. Дем үчүн дегенде чоң иштер Кыргызстанда да болуп атат. Мына өзү бир скорый помощьту алып келиптир. Ал жаңы скорый помощь, жолдоштор, Кыргызстанга 5 эле келген экен, 5-нүн бирөөсүн бизге берди. Эми анын ичи толтура дары-дармек сиздер менен бирге 200 миңге жакын сомго. Ал дагы, значит, мындай чоң иштердин белгиси. Мен ойлоймун, ушу медицинаны тармагына дагы бир жолу мындан кийин жакшыртыш үчүн, сиздердин ден соолугуңуздарды чыңаш үчүн, жардам беришиңиз үчүн, мана Куда буйурса 1-ноябрь күнү биз ушул биздин жакында турган могу жерде Чкаловский деген шаарыбыз бар. Ушу Чкаловский шаары менен биз сүйлөшүп келдик. Побратимый деп коет. Бир туугандык шаар кылабыз. Ошол жерге кол коебуз. Анын ошо мэри келет бул жерге. Анан кол коюп алып ушул жерден биздин шаардан мындан ары Сүлүктүү Чкаловский деген автобустар каттап күнүгө. Ал жердин ушундай жакшы турмуштарыны, жакшы моундай медицина жагынан, башка жагынан ошолардын баарын катташтарды жакшылтып, бир тууган шаар болуп, бири-бири элдерди бириктиргибиз келип атат. Бул дагы мен ойлоймун жаңы идеялардын бирөөсү. Кудай буйруса мынага күбө болобуздар. Эми дагы бир жолу ушу Касымбек Бешембековичтин өзүнү, үй бүлөсүнү, инилерини ушу бүгүнкү жакшынакай салтанат менен сиздердин атыңыздардын, шаардын атынан, элдин атынан куттуктап коюшка уруксат этиңиздер. Ден соолук каалайбыз. Ушул акабыздын ысымы түбөлүккө ушу көчөлөрдө жаркырап турсун. Ар көргөндө эстеп жүрөлү, унутпайлы, түбөлүккө бири-бирибизди сыйлап, урматтап жүрөлү. Сиздерге чоң рахмат. Урматтуу аталар, мына азыр ушул жерге Борбор Сүлүктүү шаарынын Борбордук мечитинен имамы Ыбраимов Абдымалик ажы акени чакырсак, ушу раматылык Бейшембек Мамбетов агабызга бир тилават окуп койсун. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم Ulu hurmatlı hamşahar, buradar tuğandar, aziz mehmanlar, bugünkü ulu ayya mübarek bayram günü. Çünkü mana Beyşembek Mambetov akabızdın ismini Kızılber Janat Telman kötülörüge ıygarıp atışat. Tangır Barakoviç'tin inisiyativası menen jana özümüzdün şaharыбыздағы iştihatlı yigitlerimizin, kızlarımızın iştihatları menen uygarıptır. Allah'ın rahmeti olsun bu kişilerge. Mana Kasımbek ukabız bu жерге kelip oturat. Albatta bizdin hazırkı kılıp atkan bardık amaldarыбыз, kılıp atkan işlerimiz, söylep жатқан nutku sözlerimiz, bular bardığı
albatta to'g'ri. O'likka manfaat bo'la turgan bu bir bizning xayri ehsonlarimiz, sadaqalarimiz, xayrlarimiz, yana tilovat Qur'onlarimiz. Shuning uchun bu akaxonimizning ruhlarini shod qilish uchun Alloh taborak va taolaning kalomini tilovat qilib, bu kishining ruhlarini avval shod qilaylik. Anan bu Qosimbek ukamizning bugungi qilayotgan xayr ehsonlari, nozi ne'matlari albatta bu kishiga siz bilan biz kiygan yaxshi kiyimlarda, tamoqlangan yaxshi ovqatlarda bo'lib manfaat bo'lib boradi. Endi daha men bir ko'z aytib ketayin, mana Qurmonbek Qosimbek ukamiz bu mana shu yerda shu yerning nonini tuzini yeb ketgan bizning ukalarimiz, bizning sulukli shoirimizning qadiri. Mana Tangir Baraxo'ja aytib ketdi, to'g'ri aytdilar bu kishi. Bordik mana shu yerdan borib, qandaydir o'sha yerga borib muhtoj bo'lgan ishlarimizni bu kishiga qayrilaylik. Siz dağı Qosimbek uka bizning balavuzsiz, ukavuzsiz, akavuzsiz, shuning uchun bu yerdan borgan odamlarning o'shanday mushkul ishlariga Alloh taolo sizga rahmat qilsin, yordam berib doim bizni ishlarimizni bitirib berishga shunday bir yaxshi yigitlardan bo'ling. Endi birodarlar, tilovat Qur'on qilib bir duo qilib qo'yaylik. Duo qilgan vaqtda albatta chin ixlos bilan dilida Alloh bo'lib o'sha qilgan duolarni o'tgan guzashtalarga bag'ishlab qo'ysa albatta savobi o kishiga manfaat bo'ladi. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا آمين. Paka Parvardigara şu kılvatkan hayırlarını, ihsanlarını, sadakalarını, tilavati Kur'anlarımızda şu ötken hususan mana şu Beyşembek akavizning ruhlariga fi sabilillah hadiya qildik. Bu qilgan tilovati Qur'onlarimizda o'tgan sahobalarimizga, payg'ambarlarimizga, imomlarimizga, shunday bir nogiron bemorlarga, musofirlardan, mo'min va mo'minat, musulmon musulmonlarning ruhlariga fi sabilillah hadiya qildik. Fakat Parvardigara sana iymon keltirib, seni yakka yagona bilamiz. Yana bardik ibodatlarimizni, qulchiliklarimizni sana qilamiz ey Parvardigara. Yana qanday hojat najotlarimiz bo'lsa, sendan so'raymiz ey Xudoya, Xudovandi Karim. Mana shu Qirg'iziston jamhuriyatimizda, Sulukli shahrimizda bardik Sulukda yashagan ahli islom mo'min birodarlarning oilalarida, uy-joylarida doim tinchlik, osoyishlik, farovonlikni hammamizga o'zing nasib qilgin. Elimizni to'q qilgin. Elimizning bardig'ini bir-biri bilan intimoq qilib, imondo'likni o'zing bizlarga ato qilgin ey Parvardigaro. Qizi juvon zaiflarimizga insofli tavfiq bergin.
mana qonu dünyadan haq dünyaga ötüp yatgan qariyalarımızga iman berip, armiya xizmatini ötüp yatgan yaş yigitlerimizni öz panayında saq salamat asrap, ata yurtuga qaytıp, ata eneler menen tuğuşkanları menen didar görüşlükte özün nasip kızın her bir mümin Müslüman bandalardı ahirgi damlarda imanlarını salamat kılıp La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesini nasip kılıp davr kıyamatta hammamızın namaya amallarımızı on kollarımızdan berişlikte özün nasip kılın. Elbette pakka perverdigar Rabbi rahmetike ya. Rahmat ajege. Emki söz Sülüktü şaharının kadırlı kariyalarının biri, 3. darajadagı Manas ordenine selengan emgek ardageri atağız Turgun Ibragimovich Ibragimov'ga bersek. Hürmetli kariyalar, bugün çok vakıya bol otat, özünlüğü belirli bugün buna biz bir kariyana istep, bırak birimiz vardı kariyalar desek gerek. Menen de Mehmet'te Pehlikan'ı 35-36'dan beri bildim. Bu kişinin kılan işleri, bu kişinin hükümetke ilgi kılanı, ilgi örgünet kılanı, ilgi kaderi var adamların biri olgan. Men bilen bu kişini daim ilgi kamporçuluk kılıp, elin turmuşunu ondayız dep, avari olmasın, tram olmasın degen köy işlerinden biliriz. Bu kişi kaça çoğuluşta da, konferenslerde daim eldi zaşşat etip ilgi jardan bilen kişiler. Men bugün oylayım ki hakimiyat Mirza Barakov en tuğra kılgan. Bu kadırlardı hürmet kılıp buların atağınıga çok sizge rahmat. Endi tuğrusunda etken orta şaharımız adı güldöy başladı. Bir hata bolğun edi. Adı mana ko'rib tursaňar şaharlarda bar jeri jakşı bolup barada. Jana yıllarga esen bolsak 2 yılın içinde kadimgi orduda kelebiz. Mana men özüm oylap atam ki bizdin daima kariyalarımız daima eldi oylasak, eldi oylasak yaxşı bolabız. Buna daratlar kurulup ketmedi. Men biyim, bana navının atağı çoğulusunda men vada kurdum, selegen vada kılamın. Men adır yaşmın. 86 ne degen neyse, yaşmın da adı ne olur. Onun için ben özümün küçümenen. Janagı yılga 2000-2500 daraga giyindir, yer değerli vatandaşız. Değerlidir, gelecekte. Men oylayımın Kasımbek, sizge rahmat. Siz bana şehirde tuğulu, şehirde ösüp, bizge kanca kamkorçuluktan sizge çoğun rahmat. Sizin büyülüğünüzge, sizin tuğanınızga çoğun rahmat. Bana verdi damla en yaxşı aytip ketdi da. Men oylayımın bizde unutmaysız. Men öyle barganım yok, bar elekmin, barışım gerek. Siz daima bizge kamkorçuluk kılın, bargan adamlar vardır sizge razı. Gelecekte bizi unutmazsan, daima kolumuzdan kese bizim elimizge yardım ettirsanız, biz sizden daima kursanız. Endi men oylayım ki, bana köksüleşin hareketi yok, ziyan faydası yok. Men sizlerge hürmet kılamın, eli yurtubuz, ağaylarımız, köp yaşakla, oğurmakla, sırkavakla, dasığınız tolsun, Hoca yakında sizlerden ciloğunuzda olsun, daima Hudayım sizlerge insaf versin, iman versin. Men oylayım buna 1000 saat, buna biz endi 86'a kiripmiz, seni 96'a kiripmiz. Yok etine kor olasınız, şuna detesleri. Men oylayım, Zıç Barak, kariyerinin altından siz bana şu hizmet kanınızga sizge de çok rahmat, ilgiyem rahmat, orunbasarın rahmat, sizgiyem jeğin rahmat, burada sizgiyem çok rahmat. Men oylayım gelecekte selerden kütüngör menen, selerden adiletliňiz menen biz daima jakşı bolabız, kam bolboýbuz. Onun hiç ota biz kam bolboýuz sülüktürükler. Onun bozmaz. Rahmat. Rahmat Umru Turgun Ibragimovich. Şaharımızda dağı bir kadir bartu aksakalыбыз, atağız dank medalının iyisi emgek ardageri Nabi Kuşmatiş'e söz versek. Hurmatlı tuğanlar, sülüktülü gezleşler, akalar, ukalar, eceler, singiler, şahadın yetekçileri. Buna bugün çok bayram bolup atat, ayrıca şahadın için
Бұл менен мурун сүйлөгөн жолдоштор Таңыр Бараков, биздин ичини мама тургун акалар туура айтты. Албетте адамдардын эмгегине карап баа берүү бул ар бирде жетекчинин колунан кете бербейт. Эми мен мурда өткөн жетекчи жамандыгым келбейт. Biz 20'ga yakın sekreterlerde, 20'ga yakın balkonlarda ötkörgönbüz. Amıntıp, elin aldan emgegen bağlap, kay yerde köşege bağlılığına az bolğun. Buna keyinki günlerde şahardık Akmiyakka, onun jetekçilerine çoğun rahmat, elin arasından emgegi singen kişilerge at verip atadı bu. Biz buna razımız. Elbette bu Peşembek'te çoğun rahmat. Ben bunun ikinci mektepte direktör olup turganda, Garkon işlegende, uşul sayas jaktan bul menen kılın arasında daima süйлөгөндө elge жардам берүү, ушул жаштарды тарбиялоо, саясатты туура алып баруу, колдон келсең ушул шактыда жаштарды эң ошол убакытта стахандык движение деген бар да, ошол кырмга элди күттөп, дайыма жакшы агитатордордон болуп келген. Мына ошондуктан биздин ушу кимде ким ага сөтүн шакты иштеген болсо, бул Бешембектен адамгерчилик сапатын жакшы билесиздер. Мына көз алдыбызда жаркырап гана аны элестеп турат. Албетте мунун жайын жаннат болсун. Мына Касымбекке чоң рахмат айтышыбыз керек. Атаңыздын мына ушундай тоюна өзүңүз келип катышып берип, мына элдин дуасын алып атасыз эми. Сизге дагы чоң рахмат. Менен мурун кишилер айтып кетти. Сизге энди суроо, адам баласы болгондон кийин ооройт экен, сыргайт экен. Мына арабыздан көп кишиликте фурунжага барып, енді аз кейбірақта жардам таба албай кайткан учурлар болот. Мен ардагерлер союзунун председатели болгондон байланыштамын алар менен. Кээде барып акчасы түгөнүп калып атат, кайтып келе албай калып атат. Ошондой кишилер барып калса, колдон келген жардамыңызды аябаңыз. Эми сизге bizim ушул инициатив көтөргөн шаардын чоңдорго, Таңыр Бараковскага, сынап аппаратыңызга, кеңешке, бүтүндөй жал эл катышып аткан силерге чоң рахмат. Бардığınızga esen soğuk, үйүңүзгө бакталай, işingizge ийгилик, кожоюк займычылыгыңызда болсун. Рахмат Кушматович. Ушундай да Кымбаттуу туугандар, мына жыйылып келипсиздер. Бейшенбек менен мен Бейшеналы деп жүргөнмүн. Бейшен деп жүргөнмүн. Аны менен курдаш өстүк, курдаш жашадык ушу шаарыбызда. Ал өзү рахманы мындай мага окшоп бети калың болгон менен абдан кылдат сүйлөгөн, таза сүйлөгөн, чындыкты сүйгөн адам болгон. Иш кылып, арбайы биздин шаарыбызды колдосун. Мен ошого мына отурарыңарда отурган курдаштарым көбү билет Бейшенин ким экенин, birge жашаган, birge өскөнбүз. Ошондуктан мен сиздердин атыңыздардан Бейшен жөнүндөгү өзүмдүн жүрөгүмдөн сызып чыккан бүгүнкү чыгармамды окуп берсем, сиздер кабыл алыңыздар. Касымбек дайыма биздин сүлүктүнү унутпай жүргөн. Сага дагы ошо атаңдай шаарыбызда атыңды коя турганга жете турган болуп жашагыл садака. Sülüktüde balamız deyit. Beyşenalı Mambet ata uğrusun. Bugünkü deyin ayttıra sözüm tuğrusun. Bardık ömür güç kuvatın ayavay. Bizdin elde eki şakta turguzdun. Ömrün yaşap Kızılbel'de güldödün. Özüne okşak baldardın kördün süygönün. Özökte söskön Kızılbel'de karılar. Özüne arnap örlüğünü süylesin. Sülüktünü mekelim dev yaşagan. Sülüktünü meniki dev yaşagan. Sülpetini yüreğinde saktagan, sülüktünün eli seni mahvettip, bugün seni balavuz dep atagan. Atın zatın sülüktüde süretün, artığında baldar ağavuz dep süylesin. Azanım bolup, gazalım soğun anladım, arzağın Mahmet oğlunda küylögün. Barınar salamatta olunlar sadakalar, elimiz tüsmasın, bana eldi başkargan. Tangırbayga Kudayım kuvvet versin, şaharımız güldey versin. Çok rahmat. Bakayda bulmadı iş. Çok rahmat. Kımbattуу меймандар,
бүгүнкү салтанаттуу аземдин урматтуу мейманы Ош областык саламаттык сактоо башкармасынын атынан мырза Шайназаров Төлөн Шайназаров келип отурат. Бүгүнкү салтанаттын катышуучулары. Мен областык саламаттык сактоо башкармасынын начальниги Дамирбек Жүсүпбековдун колу бошобой калып, ал кишинин атынан келдим. Ушу бүт Ош областынын жалпы медиктеринин атынан ушу бүгүнкү аземге Касымбек Бейшенбековичтин атасынын намына коюлуп атканына бүт ушул медицина кызматкерлери чоң ыраазылык менен келдик. Эми мен бир нерсени айтайын. Мен Касымбек Бейшенбековичти сүлүктүүлүк экен деп жүрдүм. Чындыгында эле сүлүктүүлүк экен да, кан тамган жери кимдик каны тамган жери ушул жер экен. Мен өзүм алайлыкмын. Бирок лейлекте 17 жыл иштеп кеттим. Мени да лейлектик деп жүрүшөт. Мен да лейлектикмин деп жүрөм. Эми бул Таңыр Бараковичтин азыр бир айткан жери мен абдан ушул кубанып угуп отурдум да. Таңыр Баракович бир убактысында Сүлүктүү шаары ушул медицинадан жардамды көрсөтүүдө республикада аттын кашкасындай чыгып турганда. Ошондо азыр иштеп атат профессор Сатындык Ожакбатович. Аны билесиздер. Ушул жерде Кеңеш Сатаркулов башкы врач болуп иштеди. Буну билесиздер. Ошол убакта ушул сүлүк жардам бериш себеби дарыны, кадрларды сиз тейлейсиз. Биз сизге ушул ден соолук, урмат сый, ишиңизге ийгилик каалап, ушу дайым бизди колдогонуңузду биз сизден өтүнүп күтөбүз. Рахмат. Рахмат Төлөн Шайназаров, айтканыңыз келсин. Анда эмесе азыркы куттуктоо жана эскерүү сөзүн ушул Бейшенбек Мамбетов көчөсүнүн аймактык өзүн өзү башкаруу кеңешинин төрагасы Мустафа Исмаиловго беребиз. Урматтуу меймандар, биздин көчөбүзгө Кызылбел жана Телман көчөсүнө мына Мамбетов Бейшенбектин атын коюлушу маземеге келгениңер үчүн чоң рахмат, биз ыраазыбыз. Эми мен бу Мамбетов жөнүндө көп нерсени үйрөндүм. Мен билем аны. Мектепте балдарды чогултуп, үймө-үй жүргөн убактыбызда келгенбиз, отуруп чай ичкенбиз, сүйлөшкөнбүз. Анан кийин май айында, июнь айында мен өзүм секретарым менен Кызылбел Телман көчөсүн бардыгын айланып чыктык. Ошондо Мамбетов Бейшенбек менен иштеген кишилерди таптык. Олар бирге ФЗУда болгон, бирге шахтада иштеген, бирге чай ичишкен, бирге палау жешкен, бири-бириникиге мейман болуп барышкан. Мына өмүр баянын бардыгын эчтиңер. Эми мен şu Касымбекке рахмат айтып, ал жөнүндө дагы бир-эки сөз айтмакчымын. Урматтуу мehmonlar, bu yerda olimlar, domlalar o'tiribdi, meni kechirasiz. Payg'ambarimiz Sarvar olam Rasul Akram Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam Mi'roj kechasi Alloh taolo bilan suhbat qilgan vaqtlarida shunday so'roq berdilar. Ya Alloh, qudratli Xudoyim, sen qaysi bandalaringdan rozi bo'lasan dedi. Shunda Alloh taolo aytdiki, ey Muhammad, ummatlaringga ayt, kimki ota onasini rozi qilsa, men o'sha kishidan rozi bo'laman dedi. Yana Muhammad payg'ambarimiz o'zlarining nimalarida, hadis shariflarida shunday marhamat qilib aytdilarki, ey insonlar, agar ota onang o'tib ketgandan keyin ham uni hurmat qilaman, uni rozi qilaman desang, uni xursand qilaman desang, uning oshna og'aynilari bilan doim birga bo'l. Ularni unutma, bordi keldikni unutma dedi. Mana Qosimbek bizni shu yerlik bo'lamiz. Shu yerda o'qigan, biz o'qitganmiz. Hozir birinchi irchimiz muallimlar haqida gapirib ketdi. Haqiqatda shunday ekanda, muallim bo'lmaganda Asqar Aqayev o'sha darajaga yetmas edi. Taqir Barakovich shu darajaga yetib, shunchalik xalqning hurmatiga sazovor bo'lmas edi. Demak, biz o'qitgan ballalarimizdan juda xursandmiz. Demak, agar shu nima Mambetov halol ishlab, to'g'ri ishlab,
o'z bolasini to'g'ri, halollik bilan topgani bilan boqdi, o'qitdi, kiyintirdi. Undan solih farzand paydo bo'ldi. Solih farzand. Hech qanday harom aralashmagan, o'g'irlik ham aralashmagan, nasha ham, bangilik ham, aroq ham aralashmagan. Shuning uchun shunday farzand paydo bo'ldiki, butun Qirg'iziston bu bilan maqtanyapti. Biz ham maqtanyapmiz. Mana o'zini tug'ilgan joyiga kelib, otasini hurmatlab, uning arvohini xursand qilmoqchi bo'lib, yana shunchalik xizmat qilyapti. Otasi bilan birga ish qilgan kishilarni ko'ryapti. Mana biz haligi uyma-uy yurib shu Mambetov haqida ko'p narsalarni eshitdik. Hamma uning yaxshiligi haqida gapirdi. Masalan, Sattor ota Mehnat Qizil Bayroq ordeni bilan mukofotlangan. U kishi Mambetov Jumanbek bilan, Beshendek bilan Fizovda birga bo'lgan, shaxtada birga ishlagan, birga choy ichgan, birga yotgan. Undan keyin Soqiyev Abdullo, u kishi tojik, qarang, Sattor ota o'zbek. Birga ishlagan, necha yil birga palov qilib yeyishgan. Muratov Joldashmay, Qirg'iz, bu kishi ham birga ishlagan, birga choy ichgan, bir-birini uyiga borgan, suhbatlashgan. Muratov Yusuf, Tatar. Hozir oyoqlari og'rida chiqib ketdilar chamasi. Qarang buning do'stligini, 3 yasharida yetim qolib, yetimxonada tarbiyalanib, har xil millatlar bilan oshno, do'st bo'lib, ishlagan joyda ham har xil millatlar bilan o'zbek, qirg'iz, qozoq, hatto boshqa o'ris, ukrain, tatarlar bilan do'st bo'lib birga yashagan. Biz nihoyatda xursandmiz bizni ko'chamizga shu nom berilishiga, lekin men yana aytamanki, mana yoshlar turibdi, bolangizni halol mehnat bilan boqing. Qosimbekka o'xshagan solih farzandlar bo'lsin. Tajribada ko'rdik, kimda-kim harom mehnat bilan tarbiya qilgan bo'lsa, ota-onasi jazosini ko'rdi. Men ko'rdim buni, nimada, tajribamda ko'rdim. Chunki 60 yil hozir xalq bilan ishlayapman. 55 yil maktabda ishlayapman. Tajribada hammasini ko'rdim. Aroqdan bo'lgan bola yig'latyapti ota-onasini. Haromdan bo'lgan bola harom bo'lyapti, o'g'irlik qilyapti, bo'ysunmayapti. Mana haloldan bo'lgan farzandlar. To'g'ri bolasi Silukdagi qanchalik yordam qildi. Otasi uchun shunchalik hurmat qilib keldi. Mana Qosimbekka rahmat. Otasi uchun shunchalik hurmat qilib, qariyalarni yig'ib, uni do'stlarini rozi qilganligi uchun, shaharga yordam bergani uchun ming marta rozimiz. Rahmat. Shu nomlarni ko'tarishga harakat qilgan hokimiyatimizga ham rahmat aytaman. Rahmat. Rahmat o'shaga. Matula atavuzning nevarasi Turat Azamat. O'sha barznatuzdan Serge ming marta razıçılığımızı bildirib atavuz. Ankeni bizim atavuzun arvağını siylab, atını siylab, şu unutpay. Şu 40 yıldan aşık şu sülküde iştep ketken eken o'sha kishi talqmasdan o'zi o'sha kishini istep, o'sha ko'chabizdi атын o'sha atamatdan qo'yganlar ming marta cho'ng rahmat. Bu Jakshnaqay Marake'nin inisiatori, başçısı Tangir Barakovich, Şarın Kengeşi, Orozol Nabiyevich özü, yerine oturgan aksakaldar, birinchiden Mustafa Ismailovичке cho'ng rahmat. Ankeni o'sha kishi inisiativni to'pning o'zi boshchisi bo'lib turib berdi. Men aprel oyida kelganda shunday so'z sunish paydo bo'lganda, andan beri bunday Jakshnaqay ishlar jasaldi. Bu yerda men o'ylayman, ko'p odamlar Jakshnaqay o'zining sunushlarin, so'zlarini aytdi, shuna Jakshnaqay ishlar jasaldi. Bunun o'zi sebepkar bo'lgan o'zi Silukning eli bo'ladi. Bu yil shunday ko'p shaharda Jakshnaqay ishlar bo'layotibdi o'zi. Uning ulandi Semdagi yili 130 yildigi bo'ladi ekan o'zi baranarga. Men qalarim shunday bayramlar, to'ylar Silukning yerinde tez-tez bo'laversin o'zi. Shahar o'ni o'sib Respublikamızda eng oldingi shaharlarning biri bo'lsin o'zi. El Jakshnaqay yashab ketsin o'zi. Bunday to'ylar tez-tez bo'laversin. Men aytadigan so'zim, men o'zi Jana Tangir Barakovich aytib ketgandek, o'sha yerda shaharda tug'ilgan, o'sha yerda cho'ng'aygan, baribir meni o'qishga jo'natgansiz o'zi. O'shani o'qib bitirib, shaharga qaytib kelib, o'sha yerda 15 yil ishlab bergan. Andan keyin shu hukumatning ishi ekan, taqdir ekan,
6 жылдан бeri Бишкекте борборда иштеп атам. Колдон келишинче жардамды берип атам өзү. Мына анча-мынчаңар ушул жерде отургандар билет өзү. Сүлүктүдөн бардым, Желелектен бардым, таныбаган киши бардыгы мага келгенде колдон келишинче жардамды берип атам. Анткени азыр өзүңөр түшүнүп турасыңар, жашоо шарт кыйын. Азыр саламаттык сактоодо өзү кичинекей жанагындай кыйынчылык шартка учурап атат. Мындан кийин дагы ушу шаардан барган кишилер үчүн дайыма ишканада эшиктерим, үйүмдө эшиктерим дайыма ачык, дайыма келип турула. Мен үчүн дайыма ардактуу адамдарда болуп эсептесе болот. Таңир Баракович айтып кеткенде жанагындай кичинекей болсо да колдон келишинче мындай бир шаарга белек катары жаңы скорый помощь машинаны алып келдик өзү. Бул шаардын элине кызмат кылып туруп кичине иштеп берсин. İçine koldan gelişince darmik толтуруп келдик. Бул ойлойм, бул башы. Мындан Тагир Баракчы айтып кетти, өзү 5-6 жылдан бери 1 миллион сомдон ашык ушундай жардам берди деп. Бул мен ойлойм, мен милдетим. Мындан кийин андан да муну көбөйткөнгө аракеттенем. Эндиги жылына 130 жылдыкка ушундай чоң той болот экен. Буйруса жана медицинский центр деген ушу район аралуу медицинский центрге жардам берем, кадрлар боюнча да жардам берем. Анан кийин көп жанагындай азыр больница кыйналган медоборудование, медицинский техника деген нерселер болот. Дары-дармек деген кыйын нерсе. Ушу бардык жагынан мен кызматта мен даярмын өзү. Колдон келишинче жардам беребиз. Эми атам жөнүндө бул жерде көп аксакалдар аябай жакшы жылуу сөздөрдү айтып кеттиңер. Мен анын баарын кайра айтсам болбойт өзү. Ал киши действительно кең адам болгондо өзүңөр билесиңер. Эч кимге сен деп сүйлөгөн эмес, эч кимге жамандык кылган эмес өзү. Мен кичинекейимде өзү ушул жогору жакта ошол жерде чоңойгом, шактан тегерегинде жүргөнбүз өзү. Баарыңарды мен баары кичинекейимден билесиңер өзү. Ал киши күнү түнү шахтада жүрчү өзү. 2 смен, 3 смен, авария болуп, өзү да 2 жолу завалда калган өзү. Ошо ден соолугу да ошондон кичине начарлап, эрте кайтыш болуп калды өзү. Арбагы ыраазы болсун аксакалдын өзү. Арбагы ыраазы болсун, ушу атаң өлсө да ошо атаны таныган киши өлбөсүн дегенде, ушу баарыңар ошол жерде барсыңар, мен ойлойм ошол кишинин арбагы десине ыраазы болуш керек. Эми эмне дейин өзү көп эле жерде чоң эле аудиторлордо көп сөз сүйлөп жүргөн. Бирок мен бүгүн туура түшүнгүлө аябай толкунданып атам. Анткени бүгүн ушунча сөздөр айтылды, ушунча паталар берилди өзү. Канча адамдар сүйлөдү, бул өзү мен ойлойм абдан жакшы нерсе. Ушул шаарда мындай тойлор, жакшынакай мааракелер, майрамдар тез-тез боло берсин. Шаар өңү өсүп, мен жана айтып кеттим, апрель айында келдим деп. Жарым жылдын ичинде абдан көп өзгөрүүлөр болуп кетти өзү. Бул өзгөрүүлөр тез-тез боло берсин өзү. Илгерки жанагындай биз баары сыймыктанган шаар сүлүктүү, мындан кийин да алдыга жыла берсин өзү. Ошо сөздүн аягында баарыңар миң мектеби чоң рахмат өзү. Буйруса ушу той силердики, ошо Таңир Баракович, Оразалы Набиевич, калган эл журт баарыңарга чоң рахмат. Эми сөздүн аягында дагы бир айтып кетейин. Бул жерде бир кичинекей жана жолду белгиси бар экен. Ошону азыр ачканга баарыңар катышып берсеңер. Андан кийин бул жерде бир кадым учатып койсок өзү биздин ырымыбыз боюнча ушу кичине нан болсо да ос тийип барыңызды мен ушу үй бүлөбүздүн атыңыздан ушул жерге чакырам өзү. Чоң рахмат силерге. Миң мертебе рахмат. Эми мына бардыгыңыздарга жаңа айтты. Жакында 130 жылдыктын эмки башталышы ушу болуп атат. Кудай буйруса, мен баягында эле айтканмын, дагы айтып атам, сиздерге ачыгын айтып коюшум керек. Ар бириңиздердин кызматыңыздар, ар бириңиздердин эмгегиңиздер Сүлүктүү шаарынын көчөлөрүндө, Китебинде,
Aljeyalarında süretleriniz ilgili özünüzler jarkırat duruşunuzlar gerek. Men uşunu hareketlenip bardığınız kılışınız gerek beyil. Bardığınızlara tensi olup, dağın bir jolu rahmat sizlerge. Anda barı açıp bereli, dününüzler anda. Barыңыздарды ошо Bardık aksakallar kesip barınızlara köşe koyalı. Yaşına kayısıylaydı barınızlarda. Прямо вот отсюда. Давай.